Саламатсыздарбы, түгөйлөр таймашын күтүп көргөн биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Ардактуу айымдар жана мырзалар, кыргызстандыктар, дүйнөгө тараган кыргыз эли сиздердин назарыңыздарда. Улуттук телерадио берүү корпорациясында жана музыка каналында сүйүнүп бекемдеген ынтымактуулукту даңазалаган үй бүлөлүк жарыш таймашы башталып турат. Саламатсыздарбы? Алганың жаман болсо аңгекке түшөсүң, алганың жакшы болсо бит таксинин темир тулпарын утуп кетесиң демекчи. Биздин ак тулпарыбызды утуп алганга Кыргызстаныбыздын 7 дуанынан келген эң мыкты түгөйлөрдү сиздер менен тааныштырмакчыбыз. Ал эми бул түгөйлөр жалгыз келген жок. Булардын өзүнүн колдоочулары бар. Сиздердин алкышыңыздар бизге керек болуп турат. Сахна артында атаандашка даптаяр болуп, жарышка даяр болуп турган түгөйлөрдү тосуп алалы. Райбек уулу Элеман, сүйүктүүсү Асаналиева Элина. Не сага романтика. Колдоочулар барбы экен? Бир катыраак кол чап туруңуздар. Ассаламу алейкум. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Таймашка даяр болуп турасыздарбы? Эми албетте эле таланттуу түгөйлөр сахнада сиздер менен тааныштырып өтүүгө уруксат этиңиздер. Бул күндөн тартып бул түгөйлөр эртеңки күндүн жылдыздары деп дагы билиңиздер. Райбек уулу Элеман, сүйүктүүсү Элина Элемандаева оригиналдуу эркелет эткен менин тоогум деп коет экен. Бир кол чаап турсаңыздар болот. Чүй облусунун чыган мырзасы, азыркы учурда эң жакшы көргөн кино каарманы Мистер Бин, футболду жакшы ойноп гите окуйт жана кесиби боюнча айдоочу. Бир кол чаап койсоңуздар. Сүйүктүү жары Асаналиева Элинаны Элеман менин уюм деп эркелетип коет экен. Неге тоок, неге уй десеңиздер, уй менен тоок жылында булар төрөлгөн, ошентип бири-бирин эркелетишет. Мына ушул түгөйлөрдү биз аябай сагыныч менен тосуп алдык. Саламатсыздарбы? Ийгилик каалайбыз. Деге жарышка кандайсыз, Элеман мырза? Жакшы эле буюрса. Жакшы, жарышсаң жакшылыкта жарыш деп турат. Бүгүн жакшылык болуп турат, демек жарышууга даярсыз. Буюрса. Сиз эмне анча чочуп алып туруп алдыңыз? Бириңиздерге жакын туруңуздар. Бүгүн эми түгөйлөр таймашында ынтымактуулук аябай керек болот. Алкышыңыздар менен бул биринчи түгөйдү төргө узатабыз. Браво! Келиңиздер, ордуңуздарга узатабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин таймашыбыздын экинчи катышуучулары Байтиков Бактияр менен Дүйшекеева Мерим тосуп алалы. Ассаламу алейкум. Кош келиптирсиңер. Бухгалтерияга зарплата алган эле келиңиз го. Айлык не болду дегенде. Кандайсыздар? Кош келипсиздер. Кана колдоочулар барбы экен? Бүгүн ким менен келдиңиздер? Балдыздарыңыз, жалаң балдыздар. Жездеге кол чапсак жакшы болчу. Кана, балдыздар. Ортодо турган балдызыңыз сизди көп деле жакшы көрбөйт экен, байкаңызбы? Ат душу деле кол чапкан жок деп тамашалап коелу. Тааныштыраларыңдар. Урматтуу көрүүчүлөр, Байтиков Бактияр мырза менен тааныштырабыз. Өзү болсо Жетөгүз районунун жигити, кесиби боюнча электрик, жубайы менен бирге баш кошо өмүр сүрүп атканда 12 жыл болуптур. Бир кол чаап куттуктап коелу. Жана ошондой эле жубайы Дүйшекеева Меримди Бактияр мырза Мекку деп эркелет эткен. Мерим айым болсо өзү ак суунун аккуусу. Мына ушундай түгөйлөр биздин таймашка келип отурушат. Кош келиптирсиздер. Рахмат. Тиги машинаны утканга ким көбүрөөк бүгүн жарышат, көбүрөөк таймашат, же болбосо көбүрөөк даярданып келди? Буюрса, тооско аракет кылабыз. Байке, карап көрсө жеңе сизди күчкө салып алып келген да го. Өз калооңуз менен келдиңизби? Турбас. Элдин баары машина ототот деп. Алып келе алгандай деп тамашалап турду. Алкыш менен төргө узаталы, кол чабалар. Кана. Кош келиңиздер. Келиңиздер. Адамдын улуулугу кичипелдүүлүгүндө дейт. Кезектеги таланттуу түгөйлөр бизди анчалык очтоо эмес, аты жөнүбүз менен эле чакыргыла деп айтып турушат. Алкыш менен тосуп алыңыздар. Бүгүнкү берүүбүздүн 3-чү түгөйү Бейкут мырза менен Жипара айым тосуп алыңыздар. Саламатсыздар. Кош келиптирсиздер. Кош келипсиз. Сүйүктүү замандаштар, булар заманбап үй бүлө экен дегеле Бейкут мырзаны сүйүктүүсү Жипара Жан деп эркелет эткен. Жан. Жамгыр эмес, жаным. Жинденгенде аты Бек экен. Кеде Бек болуп кетиши мүмкүн дейт. Азыр кесиби боюнча юрист, окуган жери МВД академиясы, жана албетте эле спорттун кайсы түрүн жакшы көрүп машыгасың десе, мен машыкпайм дейт. Бирок карап көрсө, сиз машыкпасаңыз деле дегеле жараткан берген экен да. Фундамент жакшы экен, бир кол чаап койсоңуздар. Бүгүн ким колдоп келди сизди, Бек мырза? Инилерим. Инилериңиз колдоп келди. Бейкут мырзанын
эки дүйнөлүк бакыты, өмүрлүк жары Жипара. Жипараны жан биргем деп эркелетет экен. Жинденген даты жөн эле Жипара болуп калат экен. Нарындын таланттуу, супсулуу, ырыс кешиктүү үлгүлүү кызы мына бүгүн ушул түгөйлөрдөгү сахнада сиздер үчүн назар болуп турушат. Кош келиңиздер. Бул күнгө чейин дегеле жакшылыктарда, тойлордо бир жарышка катышып көрдүңүздөрбү беле? Жок. Биринчи жолу, ошоңуздарды кесип атабыз. Анда куттуктайбыз. Төрөгөтүңүздөр, кош келиңиздер. Келиңиздер. Сүйүктүү күйөрман, миң уккандан бир көр демекчи көрүүгө даярданыңыздар. 3 үй бүлө 4 конкурс. Биз даярбыз, сиздер да даяр туруңуздар. Бул түгөйлөр таймашы. Кымбаттуу көрүүчүлөр, түгөйлөр таймашынын биринчи оюнун баштаардын алдында биздин түгөйлөрдүн кайсы түгөйү баштаарын аныктап алабыз. Ал үчүн мырзаларды бул тарапка чакыралы дагы чучу кулак тартабыз. Келиңиз, Элеман, шарт боюнча биз дегеле калыстык аябай басым жасайбыз, көңүл бурабыз. Биринчи таймашта экөөңүздөр чок аткарасыздар. Бул жалпы мырзасына айымы жардам берип турган, бирок ким биринчи баштайт, ким экинчи болуп, ошону тактап алалы. Азыр бала кездегидей эле Райл Трис, Аньман жүз, 1-2-3 кандай кааласаңыздар, утулуп калган биринчи баштайт, уткан акыркы болот. Сүйлөштүкпү? Анда эмесе кеттик. 1-2-3. Сиздики эмне болду ошондо? Тыйынбы бул? Сиз мындай кылдыңыз, Ошондо сиз биринчи баштайсыз. Эң акыркы сиз болосуз. Андан кийин 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. Ой. Всё. Сиз биринчи баштайсыз. Сиз экинчи, сиз үчүнчү. Келиңиздер, ордуңуздарга. Конкурсубуздун аты «Түшүнчү мени жаным» деген таймаш. Азыр мырзасына айымына алмак салмак кулагына наушник тагабыз, кулактык тагабыз. Кулактын ичинде түркүн ырлар. Бирөөсү ырдайт, экинчиси ошол ыр кайсыл болгонун табыш керек. Ырчынын атын айырмасы жок. Тапса эле болду. Эң көп жалпысынан суммасынан эң көп тапкан түгөйгө бир ачкычты тапшырмакчыбыз. Андыктан бир алкыш ардаңыздар дагы назарыбызга Бейкут мырза менен Жипар айымды чакырабыз. Косулуңуздар. Кимиңиздер баштайсыздар? Ана келиңиздер. Түгөйлөрүбүз даяр, азыр улар ырды баштаганга чейин бизде 3 аспап бар, ошо үчөөнүн бирөөсүн тандаш керек. Бейкут мырза, лалалабы, нананабы же быр-быр-бырбы? Най-най-най. Нанана. Най-най-най. Най-най-най дейт го меники. Нанана тандады. Силерге лалала менен быр-быр-быр калды. Акыркысы ким болсо мен ойлойм быр-быр калып калат окшойт. Көрөрмандар колдоп турганды унутпаңыздар. 3-төн 1-ге чейин санайбыз дагы баштайбыз. Сизде айта кетчи, түшүнбөй атсаңыз, кайсы экен билбей атсаңыз, кийинкиси деп айта бериңиз. Макулбу? Кийинкисине которо беребиз. Бейкут мырза, эстетип коелу, сизде болгону 90 секунд убактыңыз бар. Жакшылап түшүндүргөнгө аракет кылыңыз, сизден тезден тапканга аракет кыласыз, Кеттик. 3, 2, 1. Баштадык. Катуураак, үндү чыгарыңыз. Нанана. Урың болду дейт го. Кийинкиси. Макул, кийинкиси. Катуураак, Түшүнүп атасызбы? Катуураак ырдаңыз, катуураак. Добушту чыгарыш керек. Биз укпай атабыз сизде. Нанана, катуураак чыгарыңыз, катуураак. Катуураак айтсам. Кийинкиси, макул. Ырга вообще жок да. Мына кийинкиси. Эми канча жылдан бери жашап, сиздер жаттап көрсөңүз керек. Катуураак. Тектер жок, ал эмес. Ана мону угуп көрүңүзчү, могу сиздин темаңыз негизи. Академия болбой калдыбы? Булчу. Болду. Чече бериңиз. Сиз музыканы бир гана угуп чырга берет турбайсызбы? Ордуңарды алмаштыралы эми.
Бекут мырза, үн чыгарып койбойсузбу, үн чыгарып койбойсузбу. Мен музыканы анча-мынча укпаган музыкалар да бар экен да бул жердечи. Оңгулы. Даярбызбы? Көршүлөр, колдоочулар, барыбыз бирге. 3, 2, 1, баштадык. Сон. Кайсыр эле? Айта калыңыз. Билген ырлап урдура бериңиз. Юристтердин гимни байке бул. Билбей калдыңызбы? Билбейсизби? Кеттик. Окуй. Байка жок дегенде бир ыр табыш керек, бир ыр табыш керек. Жок, билбейсизби? Билбейм. Мына билип көрүңүз чана. Муну билбесек болбойт, гана. Акыркысы болуп калдык. Өрчүн атын айтып койсоңуз деле болот. Таптыңызбы? Ким эле? Хайрат Кыргыз. Аны таппай койсоңуз каякка кете арынмак. Эмне кылып көргөзүп аткандан кийин дагы. Болду. Ошо менен убакыт бүтүп калды. Көрүүчүлөр, өзүңүздөргө көргөндөй эле биздин биринчи түгөйлөр Бекут мырзанын үй бүлөсү Аябай аракет менен 90 секундда бирөөсүндө 90 секунд, жалпысын 180 секундада бир ыр табышты булар. Кезектеги катышуучулар Райбек уулу Элеман Асаналиева Элина, булардын тандаган аспабы лалала, жалаң лалалашат булар. Анда эмесе кеттик, ана 3, 2, 1, баштадык. Сенсиң менен торгоем туура. Калчалар. Эң сонун. Кайсыл экен? Кийинкisi экен. Муну жакшы түшүнбөй калдык. Караңызчы сончу. Сиз да мага жагасыз. Окуйсуз бу намазды. Жүгөрүнү макадет. Колчолар, жакшы. Экир. Жанагы мына келди, бул жакка келип калды, Сен экөөбүз Кимирдеп, жосун ырсын атын айтып жок дегенде. Таптыңызбы? Жок. Таппай калдыңызбы? Элеман, бериңизчи беш. Таппай калдыңыз. Дегеле байкадыңыздар да, мындай, биз ырдан жокпуз дегени менен жакшырдайт турбайсызбы? Эмне менен алек болсоңуз дагы эртең мага чалып келиңиз, той-пойлорго ырдасаңыз болду. Чыгып алып бир сөздү колдомой лалалатып эле катырып берди. Колдоочулар бир кол чаап коюңуздар. Окмуш, сонун. Келиңиз, сизди бул тарапка. Бул агы жакшы жыйынтык. 3, 2, 1, баштадык. Таппай калсаңыз кийинки деп кое берсеңиз болот, Лала. Ла-ла-ла-ла. Жа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Sa la 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 la. Біршін атын айтпасаңыз болады. Сөздің бір-екі сөзін айтып берсеңіз болады. La 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 la. Жақсы түсіндіріп берген, бірақ ең соңында түсіндіріп берділер. Білбейсіз бе? Сіз нені білбейсіз? Ыр бұяқ болды ғой бұяқта. La 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 la. La 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 la. Қалай соны түсіндіріп алады? Жана. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Не қылған атасыз? La 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 la. Түй ата. La 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 la. Азаматсыз. Бегеле ырды танып аттыңыз. Бірақ ошол учурда такыр таныбай аттыңыз. Рахмат. Бұл тілімден учында тұрат, бірақ айта албай қалдым деген. Ошондо жалпысынан 2 болды бұл үй бүлөдө. Жоқ дегенде 1 емес. Байкадыңарбы? Тиякта бир үй бүлөнүн кабагы бүркөлө баштады. Билдирди деп койсоңор эмне болмок эле деп. 2 бұл үй бүлөдө. 2 кол чабуулар менен узатабыз. Байтиков, Бактияр, назарыңыздарда кана күйөрмандар, колдоочулар, туугандары барбызбы? 3, 2, 1, баштадык. Çok gülmeyi tamamız siz. Benim cenge жырғабаңыз. Тауыңыз болыңыз. Бор езіліп қалдық. Тауыңыз. Никан, қайсыр кет? Мақыл кеңсің бол, олсын. Кеңсі. Бұнсын да кеңсі бі? Қол менен, аракет менен көргөзө беріңіз, аға да жардан бере берсеңіз болады. Жоқ деген үчір тағыш керек өтіш үшін. Кеңсі бі? Мұнашы? Мұны қант таппай айтасы. Дүйнемде ең еңбек сүйреген бір кісі да бұл. Жоқ тапқан жоқсыз. Кейінгісін көріп көрелі анда. Болбай қалды бұл да. Не деген екен? Қайсыр екен? Бірақ Бақтияр мырза ең соңын түсіндіріп берді. Келді, қол шағып қойыл, Сізден түсіндіргеніңізде кеп жоқ. Сіз үшіншалық соны түсіндір аттыңызды, жуайыңыз жырға өлі күліп тұры өрмелді. Өмірімді ырдағаныңызды көргеніне соқшайды. 3, 1, баштадық. Оқой, қант өлі башынан өлі? Бір дейсіз. Bir Жоқ. Өрден бір-екі сауын деле өзің сұртап кетсеңіз теле бола береді.
Жоқ, таныған жоқсыз ба? Ай. Сізге ушунча ыр даярдаган мен эле убактымды сурап болуптур да жаңа. Түндө буктап айтамаса кийинки сиз дейт алырды канчасын тандап кесип. Мына Билбегендер бар экен. бул үй бүлөдө рекорд болду тууганда. Кол чалуулар менен Кеңиздер узатабыз. Бул үй бүлө 3 мүнөттө бир да ыр таба албай калды. 3 мүнөттө туура сүйлөсөңүз, нелер тапты булар? Кол чалуулар жаңырсын. Ошондо сиздердин алкышыңыздар менен 2 ыр болгондо эле 2 ыр. Бирок кандай ырларды тапкан үй бүлөгө биз бир ачкычты тапшыргыбыз келип турат. Алкыш ардап коюңуздар. Райбек уулу Элеман, Асаналиева Элинага кетти. Биринчи ачкыч. Келиңиздер. Куттуктайбыз. Элеман мырза, биринчи оюнуңузду жеңүүчү болдуңуздар. Ачкыч жыйынты чогултуп бериңиздер. Түрүңүзгө караганда азыр эле китердин ичине айдап кетип калды деп турасыздар. Алкыш ардап төргө узатабыз. Мына жогоруда Элеман мырза экөө сүйлөшкөндө жарышсаңар бир гана жакшылыкта жарышкыла демекчи жакшылык болуп атат. Биз жарыштарды уюштура берели. Ал эми сиздер үчүн биз бир чакан жарнама даярдап койдук. Көңүл буруңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Түгөйлөр таймашынын башкы демерчиси биринчи ата мекендик такси Би-такси компаниясы. Би-такси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоунаа айдайсыздар, акчата бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоунаа менчигиңиз болуп калат. Би-такси компаниясы менен кызматташыңыздар. Түгөйлөр таймашынын 2-чи орун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Түгөйлөр таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгө Bihome компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Bihome компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Биз ар дайым Кыргызстандын өндүрүшүн колдойбуз. Адал эттен жасалган даамдуу колбасалар Ал Халалдан сунуштайбыз. Ар бирөөбүз жакындарыбызга эң жакшы нерсени тартуулаганга умтулабыз. Адал эттен өзгөчө ыкма менен жасалган даам эталону. Ал Халал. Накта эт азыктары. Тафино, жемиш даамдуу маанай. Түгөйлөр таймашы кызуу уланып жаткан маалы, азыр болсо 2-чи оюнубузду баштардын алдында биз бүгүнкү катышып аткан мырзаларды, жигиттерди мына ушул столго чакырабыз. Андан кийин 2-чи конкурсубузду баштамакчыбыз. Жигиттер, тосоңуздар, Элеман, Бактияр, Бейкут келет. Дегеле мырзалар, азыр биз музыка дүйнөсүндө канчалык таланттуу экениңиздерди текшердик. Дегеле жеңелер спорттон кандай? Спорт менен машыгып турушабы? Же болбосо спорт менен такыр достошпайбы? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Спорт менен деле машыкпайт. Машыкпайт спорт менен, э? Сиз жакчы? Жок, сиз жакчы? Машыкпайт, бирок күчтүү да. Машыкпайт, бирок күчтүү. Өзүнүн кара күчү бар, э? Жакшы экен анда. Спорт менен машыкпайт экен. Мырзалар, азыркы таймашыбыздын аты баскетбол, кадимкидей эле баскетбол. Баскетболдун жана кутучасына топту киргизиш керек болот. Макулбу? Азыр эми сиздерге чакан ошол баскетбол жөнүндө, азыркы оюн жөнүндө шартын түшүндүрүп кетели. Атайын даярдалган баскетбол шакекчеси берилет. Кимдин жубайы 2 мүнөт убакта канча топ саларын жолдоштору туура так айтыш керек. Эгерде туура так айткан санга жубайлары жеткен болсо, ошол түгөй утуп кетет. Баскетболдук шакекче бар, топтор бар. Бактияр мырза, сиздин жубайыңыз 2 мүнөттө канча топту сала алат? Ошону айтышыңыз керек. 2 мүнөт. 2 мүнөт. 2 мүнөт. Жалпысынан ыргыта сиз жардам берип топту бере бересиз. Канча топту сала алат? 8. 8 топту сала алат. 2 мүнөттүн ичинде 8 аз болуп калбайбы?
10 кылып коеру. Сиз менен сотулашкан жактыр. Маған не 10 кылып кое берейин дейсизби? Жок, кичине эме болуп кетти да. Сиз 10 деген жакта. Ишенип Мээрим жеңе, айтып бер. Аллаң келет дейт. Кийинки Бекут мырза. Кана? 7 деп кое берели. 7-нин бири кыдыр дедиңиз. 7. 7. Биздин биринчи ачкычтын ээси. 8 деп койсок болобу? 8 деп койсоңуз деле болот. 8. Акыркы ой менен. Эчтеке өзгөргөн жок, ошо ойдон калды. Өзгөртпөйсүз. 10. Бекут мырза. 7. 7. 8. Сиздики 8. Анда эмесе сүйүктүү күйөрман, экинчи конкурсубузду баштайбыз, биз менен болуңуздар. Жеңилер канчалык деңгээлде спорттун кыйын экен, спорт чебер экенин чогуу текшермекчибиз. Экинчи конкурс башталды. Кана, күйөрмандар, баштадык. 120 секундга тик 3, 2, 1, башта. Ай, 8 топ болду. 8 топ болду. Баракелде, куттуктайбыз сиздерди. Бактияр мырза. Рахмат. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, мына жогоруда сүйлөшкөндөй эле өздөрүнүн жубайларына Элеман мырза 8 деп айткан, Элин айым 4 салды. Бактияр мырза 10 деген, Мээрим айым 8 салды. Ал эми Бекут мырза 7 деген, Жипар айым 7-ни салды. Кезектеги ачкыч Бекут мырза менен Жипар айымдын үй бүлөсүнө үйрөш менен тапшырабыз. Келиңиздер, биздин экинчи оюнубуздун жеңүүчүсү сиздер аталдыңыздар. Куттуктайбыз. Мына кезектеги дагы бир ачкыч менен сизди куттуктайбыз. Жубайын жакшы билгендик, түшүнгөндүк деген ушул. Азаматтар, кол чабыңыздар. Орун алып берсеңиздер болот. Куттуктайбыз. Эми музыка дүйнөсүнө сапар тарттык, спорт дүйнөсүнө дамдаттык. Алдыда эмне болуп аткенин чогуу байкайбыз. Түгөйлөр Таймашы Улуттук телерадио корпорациясында жана музыка каналында биз менен болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Түгөйлөр Таймашынын башкы демерчиси биринчи атамекендик такси Би-такси компаниясы. Би-такси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоунаа айдайсыздар, акчата бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоунаа менчигиңиз болуп калат. Би-такси компаниясы менен кызматташыңыздар. Түгөйлөр Таймашынын 2-чи орун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Түгөйлөр Таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгө Bihome компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Bihome компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Биз ар дайым Кыргызстандын өндүрүшүн колдойбуз. Адал эттен жасалган даамдуу колбасалар ал халалдан сунуштайбыз. Ар бирөөбүз жакындарыбызга эң жакшы нерсени тартуулаганга умтулабыз. Адал эттен өзгөчө ыкма менен жасалган даам эталону. Ал халал. Накта эт азыктары. Тафино. Жемиш даамдуу маанай. Эми келиңиздер, бул сапар жеңелерди чакырып туруп алар менен сүйлөшөлү. Үй окатына мырзалар кандай экен чогуу текшеребиз. Аял алсаң отун ал дегенде азыр чогуу отун жардырабыз. Келгиле. Назарыңыздарга алкыштар менен тосоңуздар. Элина, Мээрим, Жибара келетат. Кана келиңиздер, айымдарды чакырабыз. Адаттуу жеңелер, жолдошторуңуздар үй окатына кандай экен чогуу текшеребиз. 1 мүнөт убакыт берилет. 1 мүнөттө ушундай дөңгөчтү максималдуу түрдө көбүрөөккө бөлүш керек. Мындайынан чабылган болбойт, сынып кеткен эсептелинбейт, түп-түз ушул узундугу бирдей болуш керек. Так 1 мүнөт. Сиздерде канча оюңуздар боюнча ким канчага бөлөт, ошону айтыңыздар. Кимдин жолдошу тезирээк отун жарат, же болбосо тезирээк кыймылдайт? Сизден баштай берели, чекесинен. Мээрим айым. 15. 15ке бөлөт. 15. 1 мүнөттө 15 жолу. Ой, 15ке бөлүп салат, Жипар айым. Артты караганда. Мени карабыз. Кеңешпей эле. Так, Жипар айым. 13. 13.
Сага да эмес, мага да эмес дедиңиз. Сиздики 15, сиздики 13. 10. Элина 10. Ачык айтканда бул негизи оңой эле, жеңил эле. Бул куп-курук бир чапканда эле карап көрсөңүздөр, жолдошторуңуз ара бирөөсү Рембодой адамдар бар экен. Баары эле. Оңой эле талкалап салышат, майдалап ишет. 16. 16га бирөөнү кошуп койдуңузбу ошондо? Мак. 15, 16, 17. 17. Ох. Ох, ката. Элина сиздики 10 бойдон калды? 18. 20. Не. Дагы 20. Канча минутта берилет? 1 минут убакыт берилет. 60 секунд. 20. 20. 18 бойдон калдык. Сиздики 16 бойдон калдык. 19 кылып коебуз. 19 кылып коелу. 18. Биринчи 18, андан кийин 19, анан 20. Ошо менен токтолобуз, Кадырлуу көрүүчүлөр, жыйынтык менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Соодалашуу бүттү. Бактияр мырза 18ге бөлүш керек, Эламан 20га бөлүш керек, ал эми Бейкут 19га бөлүш керек деп сүйүктүүлөр айтышты. Так 1 минут 60 секунд убакыт берилет. Түгөйлөр таймашууланууда, биз менен болуңуздар. Биздин түгөйлөр таймашыбыздын 3-чү оюнун Мерим айым айткандай жубайы Бактияр мырза баштап бермекчи. Бактияр мырза болсо 18ге бөлө алат деди. Бактияр мырза келиңиз, сизди чакырабыз. Кана эмесе алкыштар менен тосуп алайлы. Балтанын колуңузду кармаңыз, Бактияр мырза. Дөңгөчтү мен бияка коюп берейин. Болгону 1 минут убактыңыз бар. Канча болду отун жара элеңизге? Постоянно жарам. Анда сизге ийгилик. Колдоочулар, көрөрмандар, колдоп турганды унутпаңыздар. Баштадык. 3, 2, 1. Месага! Көрүнүп турат. Болду. Буну калтырып коюңуз. Чогуу санайбыз. Келиңиз. Бактияр мырза, калыс болуш үчүн сиз менин жанында туруп туруңуз. Биз өзүбүз чогуу санайбыз. Кеттик. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Бұл өкө саналбай калат. 28. Жубай 18 деп айтты эле, Бактияр мырза 28ге бөлүп салды. Алкыштар менен узатып коелу. Эң сонун жаман эмес. Бейкут мырзанын үй бүлөсү назарыңыздарга даяр болуп турушат. Жипар айым менин жолдошум 19га бөлүп салат деди. Бирок кеминде буга чейин 28 болуп кетти. Эми көрөбүз кандай отурганын чогуу. Бир алкыш менен тосоңуздар. Бейкут мырза, келиңиз. Келиңиз. Акыркы жолу качан балта кармадыңыз? Эсимде жок. Бактияр мырза салыштырмалуу тажрыйба кичине азыраак экен, Бирок эми тажрыйба балким таймашта азыр андан да көрө адреналин менен болуп жардам болуп кетет, Кеттик. 3, 2, 1. Баштадык. Бутакты турбай бул. Охо. Колдоп ойлоңуз. Кол керек эртең. Ай, баракелде. Акыркысы бөлүнбөй калды. Чогуу санайлы. Бул жакта даана такты, тиги тарапта турганда бери түртүп коюңуз, урматтуу мырза. Акыркысын. Санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Жок, моёко бирөө. 20, 21, 22. 22. Баракелде. Кадырлуу туугандар, ардактуу телекөрүүчүлөр, деги эле буга чейинки байкагандай эле жетини айтканды, жетини тапкан деп туруп биз бул жакта Бейкут мырза менен Жипар айымды аябай кубантып, аябай сонун белегин бердик эле. Эми бул сапар 20 деп айтылган 22 болду. Ал эми 19 деп айтылганда 19ду дана кылды.
Экөнүкү дал келишти, бирок 20-дан 22 бир аз көп болгондуктан биз кезектеги ачкычты Элеман мырзанын колуна тапшырабыз. Кол чабыңыздар. Бул оюндун жеңүүчүсү силердин үй бүлө аталды. Куттуктайбыз. Дагы бир ачкыч силерге кетти. Браво! Эми Бактияр мырза, Мээрим айым алдыда эң маанилүү 3-чү, 4-чү конкурста 3 ачкычтын тагдыры чечилет. Үмүт үзүлмөй жок. Кызыктын бары али алдыда. Ал эми биз реквизиттерди даярдап, үй бүлөлөрдү, түгөйлөрдү сахнага чыгаргыча сиздер үчүн чакан жарнама. Түгөйлөр таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгө Be Home компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Be Home компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Түгөйлөр таймашынын 2-чи орун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Түгөйлөр таймашынын башкы демерчиси 1-чи атамекендик такси Битакси компаниясы. Битакси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоунаа айдайсыздар, акчата бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоунаа менчигиңиз болуп калат. Битакси компаниясы менен кызматташыңыздар. Биз ар дайым Кыргызстандын өндүрүшүн колдойбуз. Адал эттен жасалган даамдуу колбасалар ал халалдан сунуштайбыз. Ар бирөөбүз жакындарыбызга эң жакшы нерсени тартуулаганга умтулабыз. Адал эттен өзгөчө ыкма менен жасалган даам эталону. Ал халал. Накта эт азыктары. Тафино, жемиш даамдуу маанай. Улуттук телерадио берүү корпорациясы жана музыка каналында Түгөйлөр таймашынын 4-чү чечүүчү конкурсу 3 ачкычтын тагдырын чечебиз. Бул конкурстун аты Алма быш, башыма түш деп аталат. Шартыбыз боюнча эң аз ачкыч чогуткан үй бүлө 1-чи баштайт. Алкыштар менен тосуп алыңыздар. Азырынча ачкычы жок үй бүлө Байтиков Бактияр, Дүйшекеева Мээрим. Келиңиз, Бактияр мырза. Азыр биздин атайын даярдалган кутучаны башыңызга кийгизебиз. Мээрим айым, ийгилик каалайбыз сизге. Дем күч. Сиз колдон келишинче бир да топту кетирбегенге аракет кылыңыз. Отура калсак болот, тура калсак болот, дөңгөлөктөн чыкпайбыз, оң жак, сол жакка кыйшасак болот. Эгерде колуңуздан келсе, сальт ташып турган ушакка түшүп калсаңыз да болот. Адаттагыдай эле 3төн санап баштайбыз. 120 секунд, 2 мүнөт так, 2 мүнөт убактыңыздар бар. Эң көп топ чогуткан үй бүлө утмакчы. Баштадыкпы? 3, 2, 1, кеттик. Хоп! Акыркы топ түштү. Акыркысы түштү. Беле Голливудтун баскетбол жөнүндө киносунда акыркы секундада ыргытылган топ кирген сымал эле бул топта кирди. Кана, санайбыз. Келиңиздер чогуу. Кеттик. Бисмилла. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ошон менен урматтуу көрүүчүлөр, биздин 3-чү оюндун жеңүүчүлөрү деп Элеман мырзанын үй бүлөсүн таптык. Албетте 3 ачкычты мына ушул үй бүлөгө тапшырабыз. Бир кол чап коюңуздар. Таппай чыгына. Түгөйлөр таймашында эч айырмасы жок. Мырзасы кыйынбы, айымы кыйынбы. Күч бирдикте, ынтымакта. Андыктан өзүңүздөр байкагандай аябай ынтымактуу сонун таймаш бердиңиздер. Бул ачкычтарды сиздерге тапшыралы. 3 ачкыч. Браво! Жалпысынан Райбек уулу Элеман, Асаналиева Элинада 5 ачкыч. Бүгүнкү берүүбүздүн жеңүүчүлөрү жана жарым финалисти сиздер болдуңуздар. Кол чабуулар жаңырсын. Кудайым буйрса, сиздердин үй бүлө кийинки баскычта биздин тандап алган жылдыздуу түгөйлөр менен таймашат.
Куттуктайбыз сиздерди да берет. Албетте эле келген меймандар, агалар, жеңелер менен биргеликтеп жаныбызга келип бериңиздер. Биздин берүүбүздүн, демирчилерибиздин атынан даярдалган сонун таттуу шириндиктерди, адал эт азыктарын жана биздин болгон сыйырматыбызды тапшыра турган убакыт келип жетти. Түгөйлөр таймашынын таттуу демирчүсүнүн белектерин биздин түгөйлөргө тапшыралы. Тофинонун конфеттери, даамдуу, таттуу, эң маанилүүсү адал азыктар Кыргызстанда өндүрүлгөн. Дасторкондо балдар менен чай ичип отурганда сөзсүз түрдө ушул таттуулар болсун. Тофинону тапшыралы. Биздин долбоор бизде чыккан өндүрүштү ар дайым колдойт. Тофино конфеттери сиздердин үйүңүздөрдө ысык чай менен столдун үстүндө турсун. Албетте эле конок келген соң эч качан Кыргызда эт бербей кетирчү эмес, туурабы? Бизге жарашпай калат, андыктан эт азыктары, адал колбасалар, жыпар жыттуу, даамдуу, ал халалдын колбасаларын мырзалардын колуна тапшыралы. Колчалар! Биздин билеги күчтүү жигиттерге Ал халал компаниясынан эң таттуу, эң даамдуу халал адал колбасалары. Жарым финалисттерди куттуктайбыз, бир кол чаап койсоңуздар. Жарым финалисттерибиз Райбек уулу Элеман жана Асаналиева Элина болду. Биздин катышуучуларыбыз сиздерге эң биринчиден рахмат, убактыңыздарга рахмат. Үй бүлөңүздөргө бекем ден соолук, бакыт талай каалайбыз. Биз менен болуп туруңуздар, биздер менен коштошпойбуз. Алдыда дагы түгөйлөргө арналган толтурадагы сонун кызыктуу таймаштарыбыз болмокчу. Бүгүндөн баштап сиздердин жылдызыңыздар жанды. Сүйүктүү көрөрман, биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону бир жумада көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Кыргызстаныбыздын 7 дубанынан чогулган мыкты түгөйлөрдү эмки чыгарылышта мындан дагы сонун таймаштырабыз. Бул түгөйлөр таймашы. Көрүшкөнчө.